Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Чек араны кайтаруу кесип эмес, сыйык милдет. Президент чек арачыларды куттуктады. Чек араны кайтаруу жөн эле кесип эмес, мекенди көздүн карегиндей коргоого арналган ыйык милдет. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров 28 май чек ара кызматынын түзүлгөндүгүнүн 25 жылдык мааракеси менен куттуктоосунда жазылган. Мамлекет башчынын айтымында, чек ара кызматы түзүлгөндөн бери өлкөнүн коопсуздугун камсыз кылып келет. Чек арачы жоокерлерибиздин ата мекенине кан жанын аябай берилүү менен ак кызмат көрсөткөн өлкөбүздүн бардык жарандары үчүн үлгү болуп эсептелет. Чек араны кайтаруу жөн эле кесип эмес, мекенди көздүн карегиндей коргоого арналган ыйык милдет. Бул кесипти тандап алгандардын баары өз моюнуна жүктөлгөн жоопкерчиликти жакшы түшүнөт. Бул маанилүү күнү мекенибиздин чек арасын коргоодо өз өмүрүн берген бардык жарандарыбыздын жаркын элесин таазим этүү менен эскеребиз. Алардын эрдиги эч качан унутулбайт, элибиздин жүрөгүндө түбөлүк жашайт деп айтылат маалыматта. Ушундай эле өлкө башчы чек ара кызматкерлерине, ардагерлерине каалоо тилектерин арнаган. Урматтуу мекенде ширетмен тиркемеси жакшы мүмкүнчүлүктөрдү жарыялап жатат. Эгерде сизде ширетүү цехиңиз болуп, кайсы бир товарды өндүрүп келсеңиз, мындан ары ширетмен тиркемесине жайгаштырып, товарыңызды сатууга мүмкүнчүлүк ачылды. Ошондой эле курулуштарга жакшы ширетүүчүлөрдү ширетмен тиркемесинен табууга болот. Ал үчүн ширетмен тиркемесин Google Play'ден же App Store аркылуу жүктөп алып, регистрация кылып коюу жетиштүү болот. А эгерде автоунааңыз бузулуп, уста издеп жаткан болсоңуз, дал ошол ширетмен тиркемесинин иштөө принциптеринде эле автомен тиркемесин көчүрүп алып пайдалансаңыз болот. Автомен тиркемеси аркылуу автоунаа усталарын оңой тапканга, алардын түрлөрү же тажрыйбасына карап, автоунааңызды оңдотуп алсаңыз болот. Кененирээк маалыматтарды төмөндөгү Instagram баракчадан же сайт аркылуу таанышсаңыздар болот. Акылбек Жапаров Кыргызстанда автоунаа чыгарыла баштаганын айтты. Финансы министрлигинин аймактардагы башкармалыктардын жетекчилерине өлкөдө чыгарылган автоунаалар берилет. Бул тууралуу министрлик кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Финансы министрлигинин 100 жылдыгына арналган эл аралык илимий практикалык конференцияда билдирди. Анын айтымында сунушту президент Садыр Жапаров колдоого алган. Бизде биринчи жолу өзүбүз Chevrolet деген автоунаа чыгаруудабыз. Андан 100 жылдыкка карата финансы башкармалыктарынын Финансы министрлигинин аймактарындагы жетекчилерине бирден автоунаа берели деп жатабыз. Сунушту президент Садыр Нуркожоевич дагы колдоду. Ийгиликтүү болсун, бөөдө кырсыктан чыккар аман болгула деген Жапаров. Эске салсак, кечээ Чүй облусунда Кыргыз-Өзбек автомобиль заводун ишке берүү план. Кумтөрдөн жалпы канча дивиденд алынганы белгилүү болду. 2,5 жылдын ичинде Кыргызстан Кумтөрдөн 300 миллион доллар өлчөмдө дивиденд алды. Бул тууралуу министрлик кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Финансы министрлигинин 100 жылдыгына арналган эл аралык илимий практикалык конференцияда сүйлөп жатып билдирди. Анын айтымында Кумтөр иштеген 1994-жылдан 2021 жылдын майына чейин мамлекет дивиденд катары 100 миллион доллар алган. Анткени менен 400 тонна алтын чыгарылып кеткен. Акыркы 2,5 жылда биз дивиденд катары эле 300 миллион доллар алдык. Жалпысынан бул мезгилде салыктарды кошкондо 710,8 миллион доллар көлөмүндө милдеттүү төлөмдөр түшкөн деген Акылбек Жапаров. Өлкөдө биринчи жолу мамлекеттик деңгээлде археологиялык жана этнологиялык экспедициялар башталды. Кыргызстандын тарыхын изилдөө боюнча көөнө тарых сырлары мамлекеттик программасы өз ишин баштады. Белгилей кетсек, Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров 2022 жылдын аягында Кыргыз Республикасынын тарыхый маданий мурас объектилерин сактоону, изилдөөнү жана популярдаштырууну камсыз кылуу боюнча мамлекеттик колдоо көрсөтүү жөнүндө жарлыгына кол койгон. Жарлыктын максаты Кыргызстандын эл үчүн уникалдуу баалуулук болгон тарыхый маданий мурас объектилерин сактоону жана натыйжалуу пайдаланууну камсыз кылуу. Жогорудагы жарлыктын негизинде министрлер кабинетинин токтому менен 2023-2027 жылдарга көөнө тарых сырлары, тарыхый маданий мурас объектилерин сактоо, изилдөө жана археологиялык казууларды жүргүзүү боюнча мамлекеттик программа иштелип чыккан. Ага ылайык республиканын археолог, этнографтарын илимий экспедиция жүргүзүүгө өлкө аймактарына Узатуу Аземи Кыргыз улуттук тарых музейинде болуп өттү. Узатуу Аземине Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов катышкан. Жалпы археологтордон жана этнологтордон турган 14 изилдөөчүлөр тобу төмөндөгүдөй иштерди жүргүзөт. Чүй облусундагы Курама палеолит доорунун эстеликтерин изилдөө, Жалал Абад облусунун Тогуз Туроо районундагы Саймалы таш эстеликтерин, дүйнөдөгү көлөмдүү петроглифтердин коллекциясы жайгашкан Саймалы таштагы аска таш сүрөттөрүнүн эстеликтерин музейлештирүүгө даярдык иштери, Нарын облусунун Нарын районундагы Ак Торпок айылындагы Сак дооруна таандык көрүстөндөрдү изилдөө иштери, Жалал Абад облусунун Токтогул районундагы Кең Кол тибиндеги көрүстөндөрдү изилдөө иштери, Баткен облусунун Баткен районундагы Карабулак тибиндеги Кызыл Кошун көрүстөөнүн изилдөө, Нарын облусунун Кочкор районундагы Түрк доорунун эстеликтерин изилдөө, Бишкек шаарынын аймагындагы Кузнечная шаар урандык конушун изилдөө,
Чүй облусунун Ысык Ата районундагы Красная речка конушун изилдөө, Ысык көл өрөөнүндөгү Асман шаары пландалган аймагындагы эстеликтерди изилдөө, Ысык көл облусунун Жуукуй өрөөнүндөгү эстеликтерди изилдөө, Нарын облусунун Кочкор районундагы Кумдөбө шаар уранды конушун изилдөө, Баткен облусунун Лейлек районунун археологиялык картасын түзүү. Аймактарда этнологиялык экспедициялар этнологдордун тобу тарабынан жүргүзүлөт. Кошумчалай кетсек, бул программаны ишке ашырууга президенттин тапшырмасы менен өлкөдө биринчи жолу археологиялык жана этнологиялык изилдөө иштерине ири каражат бөлүнгөн. Жыргалаң суусуна түшүп кеткен экинчи кыздын сөөгү табылды. 28 май күнү саат 11:30-да Жыргалаң суусуна түшүп кеткен 7 жаштагы кыздын сөөгү көлдүн Дача тилкесинин жээгинен 500 метр алыс жерден Өзгөчө Кырдаал министрлигинин куткаруучулары тарабынан табылып, туугандарына өткөрүлүп берилди. Буга чейин 6 жаштагы ТС аттуу кыздын сөөгү суудан 25 май күнү жергиликтүү тургундар тарабынан табылган. 18 май күнү Ысык көл облусунун Түп району Михайловка айылындагы дачаны бойлоп өткөн Жыргалаң суусуна 6 жаштагы жана 7 жаштагы 2 кыз түшүп кеткендиги тууралуу маалымат түшүп, жеринде издөө иштери жүрүп жаткан. Дагы $21.000 чогулуп калса, мен баламды алып чыгат элем. Бул Эл үмүтү фондунун жетекчиси мен Болотбек Айдаркулов. Ушул досубуздун алдына келип турабыз. Бул досубуз өзүңүздөргө белгилүү болгондой, ошол армияда Кыргыз элинде кызмат өтөп, палчандардын катарында ошол дос болуп жүргөн. Ошол палчан достору кайрылып, ушул досубуз ушундай ооруга чалдыгып, окусан кырсык болуп, аварияга учурап, ушундай акыбалга түшүп калды деп айтканына байланыштуу кележеге $9.000 буйруса чогулду. Дагы $21.000 жетпей турат туугандар. Алланын ыраазычылыгы үчүн деп дагы да ыхсан кылып кетсеңиздер болот. Ембанк эженин өзүнө ачылган Чынаркул М деп чыгат. Жана ошондой эле Тинькофф банк Данияр С деп чыгат. Ошого кеңири өзүңүздөрдүн ыхсаныңыздарды которуп, ыхсан кылып койсоңуздар болот. Ошол Индия өлкөсүнө операцияга кетет бул жигит. Ал жака $30.000 деп айтылган. Эми ошол $30.000 буйруса барса операция болуп кетет деген үмүттө турабыз. Бул чоң биздин үмүтүбүз, ишеничибиз, Алла кааласа жакшы болот деген үмүттө турабыз. Сиздерге бул жакта дагы сүрөттөрүн көрсөтүп кетем. Бул таза жигитибиз, ошо эл үчүн кызмат кылам деп, мекенибизди коргойбуз деп, ошол армияда служба кылып жүргөн сүрөттөрүн бул жактан чыгарып кетем сиздерге. Ошо кыргыз элимен суранам, кыргыз элим ушунча акча чогулуп калды, дагы $21.000 чогулуп калса, мен баламды алып чыгат элем. 24 саат балам жанында отуруп, өзүм деле жүрүм болбой баратат. Ушу балам кичине отуруп, басып эметип кетсе деген үмүтүм чоң. Ушуну үйлөнтүп, ушунун балдарын жетелейин деген үмүтүм чоң. Жалгыз туягым менин. Мен ишенем, мындан оор сыноолордон өттү балам. Дагы эле болсо күчтүү бул орунда жеңип чыгабыз, Аллахым буйруса. УКМК Аксы районунун Крим авторитети делген адам кармалды. УКМКнын дарегине 1967-жылы туулган Аксы районунун Гербен шаарынын тургуну өзүн криминалдык авторитет катары көрсөткөн. Мурда бир нече жолу соттолгон каракчылык жана опузалоо боюнча Жаран 2023 жылдын октябрында биргелешкен бизнес жүргүзүү курултоосу менен ишкерлердин ишенимине кирип, алардын $150.000 ашык акча каражатын ээлеп алгандыгы боюнча ишкерлерден кайрылуулар келип түшкөн. Ошол эле учурда аталган жаран өнөктөштөрдүн кенде көмүрдү биргелешип өндүрүү жана сатуу боюнча мурда кабыл алынган милдеттенмелерин эртерээк аткаруу өтүнүчүнө жооп кылып, физикалык күч колдонуу менен коркуткан. 22 майда кылмыш ишинин алкагында КРК кармалып, УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Учурда кармалган жарандын Жалал Абад облусунда ушул сыяктуу кылмыштарга катыштыгы аныкталып, иликтөө иштери жүрүп жатат. УКМК аталган жаран тарабынан зомбулуктун курмандыгы болушу мүмкүн болгон адамдарды УКМКнын Жалал Абад облусу боюнча башкы башкармалыгына жана 0995 01 22 10 WhatsApp ишеним номерларына кайрылууга чакырат. Толубай Бакасовдун ден соолукту чыңдоо борбору Кытай элдик ыкмасы менен гайморит, грыжа, артрит, остеохондроз, куяң, тизе муун, простатит ооруларын дарылоо жана кан айлануу системасын жакшыртуу. Гайморитти дарылоо ыкмасы мурун көңдөйүндөгү ириңдерди жибитүү үчүн от жагуу, андан соң табигый таза чөптөн жасалган порошок менен ириңди сыртка алып чыгаруу. Грыжа, остеохондроз, тизе муун жана суук тийген ооруларды дарылоо ыкмасы. Ооруган жерге гандин же жөнөкөй тил менен айтканда дары чөптөргө сугарылган таякчалар менен массаж жасоо, андан кийин от жагуу,
от жаккан соң атайын табигый чөптөрдөн жасалган дары майларын шылап, денедеги токсин, туз жана вирустарды чыгаруу. Келип 100% кепилдик менен ден соолугуңузду чыңап кетиңиздер. Кененирээк маалымат алуу үчүн экраныңыздардагы номерге кайрылыңыздар. Шакиев селден жабыркаган айылдардан кабар алуу үчүн Аксыга барды. Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев селден жабыркаган айылдардан кабар алып, табигый кырсыктардын алдын алуу жана кесепеттерин жоюу багытында көрүлүп жаткан чаралар менен тааныш үчүн Жалал Абад облусунун Аксы районуна барды. Төраганы өзгөчө ырдалдар министри Бообек Ажыкеев жана президенттин Жалал Абад облусундагы ыйгар мукты өкүлү Абсатар Сыргабаев баштаган жетекчилер коштоп барып, жасалып жаткан иштер боюнча жеринде маалымат беришти. Алгач төрага Каракамыш айыл аймагындагы Чарба айылында болуп, Кара Суу дарыясынын нугун буруп, жээгин бекемдөө жаатында мерчемделген иштердин долбоорун көрдү. Табигый кырсыктардан алдын алуу иштерине кайдыгерлик кылуу мүмкүн эмес экендигин айткан төрага кырсык айтып келбейт. Аба ырайынын туруксуздугун эске алып, жалпы өлкө боюнча сел жана жер коркунучу тобокелдиктерин азайтуу иштерине өзгөчө көңүл бурулушу керек. Анткени өлкөбүздүн башкы байлыгы элибиз, андыктан элибиздин коопсуздугуна кам көрүү мамлекетибиздин башкы милдети деген ал. Ошондой эле дарыянын жээктерин бекемдөө иши тез жана сапаттуу бүткөрүлүшү керектигин белгилеген Нурланбек Шакиев, табигый кырсыктардын алдын алуу ишинен каражатты аябашыбыз керек. Эгер кайдыгер карап каражатты аясак, анын кесепети оор болушу мүмкүн деп кошумчалаган төрага. 25 майда нөөшөрлөп жааган жаандан улам Кара Суу дарыясынын деңгээли көтөрүлүп, суунун агып келиши секундасына 35 куб метрден 100 куб метрге чейин жогорулаган. Натыйжада дарыянын жээги бузулуп, Чарба айылындагы турак жайларды каптап кетүү коркунучу жаралган. Иш сапар андан ары уланып, төрага Нурланбек Шакиев баштаган жетекчилер Жүзүмжан, Кара Суу айылдарындагы жагдай менен да таанышаары күтүлүүдө. Кыргызстанда көзөмөл камералары 4 айда 7000ден ашык мыйзам бузууну каттаган. Кыргызстанда 4 ай ичиндеги видео көзөмөл камералары 7000ден ашык мыйзам бузуу фактысын каттаган. Бул тууралуу Спутник Кыргызстан агенттигинин маалымат борборунда өткөн брифингде ИИМдин коопсуздук камсыздоо башкармалыгынын жетекчиси Таалайбек Алимжанов билдирген. Анын айтымында республика боюнча укук коргоо органдары 1000ден ашык видео камераларды орноткон. Көпчүлүк камералар коомдук жайларда жайгашкан. Райондук ички иштер башкармалыктарында ошондой убактылуу кармоочу жайларда да бар. 7000ден ашык кылмыш видео көзөмөл камералары аркылуу катталган. Бардык укук бузуулар маалымат журналына кирди, деди Алижанов. Түштүк аймактарда сел жүрөт. Өзгөчө Кырдаал министрлиги шашылыш билдирүү таратты. Кыргызстанда аба ырайы кескин өзгөрөт. Бул тууралуу Өзгөчө Кырдаал министрлигинен кабарлашты. Алдыда күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан-чачынга байланыштуу 28 майда күндүн экинчи жарымында Баткен облусундагы Тоолу жана Тоо этектериндеги райондордо, 29-30 майда Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарынын Тоолу жана Тоо этектериндеги аймактарында сел жүрүшү мүмкүн. Республиканын дарыяларында суунун деңгээли көтөрүлүшү ыктымалдыгы айтылды. Бүтүрүүчүлөр үчүн мамлекеттик аттестация канча убакытка созулары айтылды. Бүтүрүүчүлөр үчүн жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестация 3-июнда башталып 15-июнга чейин уланат. Бул тууралуу Билим берүү министрлиги кабарлады. Билдирмеге караганда мамлекеттик аттестация окутуу кыргыз, орус, өзбек жана тажик тилдеринде жүргүзүлгөн жалпы билим берүү уюмдарынын 9-11 классын бүтүрүүчүлөрү үчүн 4 предмет боюнча өтөт. 9 класстын бүтүрүүчүлөрү үчүн алгебрадан жазуу түрүндө комплекстүү тест 3-июнда, эне тилинен дил баяндын элементтерин камтыган баяндама 7-июнда, кыргыз тилинен орус, өзбек жана тажик тилинде окутулган класстарда жана орус тилинен окутуу кыргыз тилинде окутулган класстарда жазуу түрүндө комплекстүү тест 11-июнда. Кыргызстандын тарыхынан ооз 2 14-июнда. 11 класстын бүтүрүүчүлөр үчүн эне тили жана адабиятынан эссе 3-июнда. Математикадан жазуу түрүндө комплекстүү тест 7-июнда. Кыргызстан тарыхынан ооз 2 11-июнда. Кыргыз тилинен орус, өзбек жана тажик тилдеринде окутулган класстарда жана орус тилинен окутуу кыргыз тилине окутулган класстарда жазуу түрүндө комплекстүү тест 14-июнда болмокчу.